Легендарный стариктин баласы Хусейн Байкенин короосунда племенной кочкор. Стариктин баласы туугандар. Кубаныч Муктубаевга кеткен былтыркы жылы. Азыр туугандар, ассаламу алейкум. Бүгүн биз сиздерге уруктукка деген коз кочкорду көрсөтүп беребиз. Мындан сырткары 3 баш коз кочкор бар. Биринчи ушуну көрсөтөлү. Анткени бүгүнкү чыгарылыштын алтын кочкору ушул. Арашанды ким билсе, Кара-Балтадагы Хусейн Байке бар, билесиздер. Хусейн Байкенин Старик деген кочкору бар болчу. Кубаныч Муктубаев сатып алып кеткен былтыркы жылы. Мына ушул Стариктин эң акыркы балдарынан Кыргызстандагы. То есть Старик кетерден мурун токтотуп кеткен койдун баласы экен туугандар. Азыр мына ушуну көрсөтөбүз. Эгерде сиздер уруктукка гени күчтүү, каны күчтүү кочкорлордун түздөн түз жакын кандуу прямой балдарын алам десеңиздер, мына коз кочкорду көрүңүздөр. Азыр коз кочкор биз учурда Кара-Балтада Акбаш аттын айылынын жанындагы Арал деген айылдабыз. Азыр мен параметрлерин сурайм. Кимдин короосунан чыккан, Стариктин чындап баласыбы, ал жагын сурап берем туугандар. Азыр эс жаныма келсин, параметрин айталы биринчи. Бойлорун өлчөп көрдүңүзбү? Өлчөгөн жокпуз. Бир канча чыгат примерно? 88 бар го. Бул качан 1 жаш болот экен? Жаска барып 1 жаш болот. Ошондо 7-8 айлыкпы, кандай? 10 айлык. 10 айлык, 10 айлык. Так, баш Стариктин көп аз экен, бирок, Старик. Бул эми кандай? Кимдин короосунан чыккан бул? Кантип Стариктин баласы болуп калды? Бир Орто Судан бир тааныш байке коюн алып барып, ошо Стариктин өзүнөн барып качырып келген да. 2 жыл мурун болуп калган ошондо, Ошондо бул быйыл эрте жазда качкан. 1,5 жыл мурун качырган экен анда, Старик былтыр кеткен. Так, өзү Хусейн Байке да щедрый киши, көп адам качырып кетет го. Кулагы 20+. Кулагы 20+. Белдин узундугу, куйрук чөткө разрез менен. И өң, самый бренд өң, кулак, баш, көчүк, колтуктары молочный, и денеси светло-рыжий. И кармап көрсөтсөк сонун болот. Светло-рыжий. Да, бул эми осеменитель болот да, буйруса. Ушундай уруктук коз кочкор көрсөтөбүз. Стариктин баласы и дененин узундугун көрүп турасыздар. Бир аз колго көмбөптүр, качып атат. Мен азыр баштарын көрсөтүп берем. Башы кудум Стариктикиндей. И кулагыны моментип көрсөтөйүн. Кулагы 21-22 экен, 21,5. 21,5 дейт. И щетка өң мына, светло-рыжий деп мону айтат. Могу молочный өң, ачык. Колтуктары мисалы үчүнчү. И кулак баштары көчүгү да. И дененин түздүгү, курсагынын чоңдугу, куйругу до конца разреспи. Токто, кармап турун. Ана, уклон билинип атабы? Стариктин баласы. Хусейн Байкедеги азыркы молодойдун өңүндөй экен да. Өтө жакшы туугандар. Мунун эми калган суроолорду сизге чалып сурасын. Бул ден соолугун бир сурап коеюн, жеген ичкени кандай? Жакшы ден соолугу. Оорусу жок, Жок. Ушуну сурап койбосо көпчүлүгү баягы кеде ооруп калышы мүмкүн экен. Же болбосо алган адамга үйүнө жеткенге чейин бир күн жол жүрүп калса, ооруп калса дегендейчи. Кудай сактасын. Ушул ягын сурап кое берген жакшы экен, ден соолугуну. Көз тийбе туугандар. Рулетка жок да, сизде? Жок. Рулетка болсо могу дененин узундугу, боюн узундугун көрүп койсок сонун болмаган. Стариктин баласы. Көз тийбе. Мындан кийин 3 коз кочкор бар. Азыр мен мунун баасын сурайм дагы сиздерге. Туугандар, 3 коз кочкор көрсөтүп берем. Шеп эми айтың, мунун баасын канчага коесуз? 3,5 миң доллар сурайбыз. 3,5 миң доллар бу примерно канча болуп калат? 240, 280 примерно ошого калат экен, 3,5 миң доллар экен. Сом менен деле сүйлөшөбүз. Сом менен деле сүйлөшөт экен. Чабасыздар.
Доллар примерно 85-50 болуп атабы, 85. Болду. Кана коюп жибериңизчи аркасынан кандай баскан. Hoppa. Daroo qorogo kaçıp ketкен да. Kolda azırak karmalı жүрттүк. Hazır men sizlerge ушул жерден көрсөтүп берем. Это производитель кочкор, осеменитель. Өз буйруса уруктукка колдоносуздар. Стариктин баласы кантип качырып кеткен, баягы такташууну өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр тугандар. Такташкандар. Чистотасы күчтүү экен. Bu korpus менен башы өлө окшош экен, старике. Туугандар, биз азыр 3 козгочкорду көрсөтөбүз, муну киргизебиз. Өзүңүздөр чалып сураңыздар калган суроолорду. Мына жаш козгочкорлор. Жаш коз, племенной козлар. Ой, азыр буларда линиялар менен токтойбуз. Тосуп коюңуз. Азыр кеч кирип баратат. Кайсысынан баштайлы биринчи? Айтың. Метте могу баш чоң болуп, эң бою чоңдон баштайлы, могу чоңдон. Секирип аткан кочкорчиктен. Так, бул кандай линия? Жашы канча айлык? 6,5 айлык. 6,5 айлык. Линиясычы? Ботянык линия. Ким коросунан чыккан ошондо? Шаловка Уланбайк, Чоң кочкордун баласы экен. Ал Ботянын баласы, бул Ботянын баласынын баласы экен. То есть бул Ботянын небереси болот экен. Машалла. Жоондук жакшы да. Атасы ушундай жоон го. Атасы гигант да, шкаф туруш. Мунун куйрук, баш, корпус күчтүү экен. Сөөктүү кочкор. А муну болчу? Муну Титаник эң алдында чуркап кеткен. Кайра келди козлар мына. Титаниктин линиясында козгочкор, светло-рыжий, горбонос и коңкосу жоон. Мына экөө тең коңкосу жоон экен. Бу жашыраак коз экен. Умалары кичирээк, 5 айлыкпы? 5 айлык экен туугандар. Титаниктин линиясы. А мына болчу? Тимуровский. Бу канча айлык? 6 айлык. 6 айлык козгочкор экен, Тимуровский линия дейт. Мына шу үчөөсү сатыкка. Азыр мен баасын тактайын сиздерге. Мына Уланбайкенин козусу канчага коюлат баасы? 80 миң. 80 миң сом. Титаникчи ортодогу? Аны 45, экөө 45 миңден. Аркылары? А мунагу 80 миң сом экен туугандар. Жактыргандар болсо чалып байланышыңыздар. 3 козгочкор линиялары менен сатыкка чыкты. Жалпы 4 козгочкор чыкты. Чалып байланышып, жаккан болсо кочкорлукка алып көрүңүздөр. Дареги Кара Балта тарапта туугандар.